Бул жерде 3 банан бар. Ушул 3 бананга дагы канча банан кошсок, жалпы 10 банан болот. Мен силерге сунуштайм. Видеону токтотуп, өз алдынча чыгарып көргүлө. Силер өз алдынча аракет кылып чыгарып көрдүңөр деп ойлойм. Анда эмесе, келгиле бирге чыгарабыз. Демек, биз ушул 3 бананды 10 бананга толукташыбыз керек. Башкача айтканда, 3 бананга дагы канча банан кошсок, жалпы 10 банан болот. Силер көрүп тургандай, бул жерде барабардык белгиси бар. Барабардык белгисин эмнени түшүндүрөт, баарыбыз жакшы билебиз. Ал барабар белгисинин сол жагы менен оң жагы бири-бирине барабар экенин билдирет. Бизде бул жерде барабар белгисинин оң жагында 10 банан бар. Демек, сол жагында деле 10 банан болушу керек. Ал эми бизде 3 эле банан бар. Демек, ушул 3 бананды 10го толукташыбыз керек. Дагы банандарды кошобуз. Демек, бизде 1, 2, 3 банан бар. Бул 4-үнчү банан. Бул 5-инчи банан. 6, 7, 8, 9 жана 10. Мына бизде барабар белгисинин сол жагында деле 10 банан болду. Ошондо биз 3кө канча банан коштук? Келгиле бирге жазып алсак болот. Демек, 1, 2, 3 бананга биз 1 банан коштук, 2 банан, 3, 4, 5, 6, 7 банан коштук. Демек, 3 бананга дагы 7 банан кошулганда жалпы 10 банан болду. Мына көрдүңөрбү? Демек, барабар белгисинин оң жагында 10 деген сан бар. Ал эми сол жагындагы туйунтманын мааниси деле 10 чыгат. Анткени 3 кошуу 7 бул 10го барабар.